Кең булуң көзөмөл өткөрүү бекети Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ары бери өткөн жеңил унаа менен жөө жүргүнчүлөрдү көзөмөлдөөчү жай. Чек арачылар буга чейин жепирейген кичинекей имаратта жарандарды тейлеп келсе, өткөн жылдан бери айланасы тосулган 2 кабаттуу заманбап ыкмада курулган 2 мекемеде ары бери өткөндөрдүн документин, унааларын тыкыр текшере баштаган. Бир тарабынан бери, экинчи тарабынан ары өткөн жарандар эми бир бөлмөгө тыгылбай, кенен кесир ал тургай тыгын болуп кетсе, кезекке тургандар күтүп отуруучу жайлар да курулуп, чек арачылар иштөөчү бөлмөлөр компьютерлештирилген. Мындай заманбап шарттын баары Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында жүзөгө ашкандыгын айткан чек арачылар мындай көзөмөл жайынан 4өөнүн курулгандыгын билдиришүүдө. Кыргыз Республикасы бажы биримдигине киргенден кийин ошо бажы биримдигинин талаптарына ылайык өкмөттөн биздин кыргыз-казак чек ара тилкесине жайгашкан 4 көзөмөл өткө жайы полный модернизация, реконструкциядан өтүлдү. Өзүңөр билгендей, былтыркыдан баштап бул жумуштар жүрүлүп келатат. Былтыркыдан баштап Токмо көзөмөл өткө жайы, Кең булуң көзөмөл өткө жайы, Ак Тилек, анан быйыл ушу февралда Чалдыбар көзөмөл өткө жайы толук реконструкция өтүп, ишке жүргүзүлгөн. Андан сырткары ошо бажы биримдигине талаптарына ылайык жана технический пограничный контроль деп коебуз, ошолор дагы коюлган. Кошумча чек ара кызматкерине жеңил болсун депчи. Ошондой эле биримдиктин алкагында Кыргыз-Кытай чек арасын байланыштырган Эркештам жана Торгар чек ара бекеттери да толук ремонттон өткөрүлүп, заманбап жабдуулар менен камсыздалары айтылууда. Ал эми экспортко чыгарылуучу жашылча жемиштер, азык-түлүктөр да биримдиктин талабына ылайык текшерилүүсү кажет. Ал үчүн Бишкек шаарындагы борбордук лаборатория толук ремонттон өткөрүлүп, бардык талапка жооп берерин адистер маалымдашты. Буга кошо Ош, Талас, Ысык Көл облустарына да лабораторияга ылайыкташкан заманбап жаңы имараттын курулаары каралыптыр. Биздин борбордук лаборатория эл аралык талаптарга ылайык аккредитациядан өткөн. Азыркы учурда бул ИЭПтин жана эл аралык талаптарга ылайык жаңы лабораториялык жабдуулар келет. Азыркы учурда бизде борбордук лабораторияда иштөө ремонт иштери бүтүрүлдү. Эми Кудай буйруса биз күтүп атабыз, азыр жаңы жабдуулар келет. Жабдуулар келгенден кийин ушу талаптарга ылайык иштей баштайбыз. Ага да кошумча болуп, Ош лабораториясында техникалык содействие деп коет. Ошо Крокус фирмасы аркылуу жаңы лаборатория курулуп жатат. Ишкерлер ЭАЭП базарына чыгара турган жашылчаларын эң алгач тийиштүү лабораториянын текшерилүүсүнөн өткөрүп, алардын сертификатын алган соң Казакстан, Россиянын рыногуна чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. Адистердин айтымында, лаборатория азыктын таза эместигин ырастап, бүтүм чыгарып, баарын кылдат көзөмөлдөн өткөрөт. Ошондо гана экспорттолгон тараптын ишенимине ээ болушат. Мунун баары заманбап жабдуу аркылуу ишке ашат. Бул лаборатория бизде энтомологиялык, микологиялык, бактериологиялык, фитогельминтологиялык жана гербологиялык экспертизалардан өткөзөбүз. Бул өсүмдүктөрдүн карантиндин зыянкечтеринин бар же жоктугун аныктап беребиз да. Биздин лабораториянын ишкерлери иштеген ЭЭПтин талаптарына ылайык Москва шаарында барып окуп келишти. Окуудан өтүшүп, азыркы убакта биз даярдыктарды жакшы көрүп жатабыз. Өлкөдөн сыртка товар экспорттогон ишкерлер мындай мүмкүнчүлүктү кубатташууда. Чек арага барып кезек күтүп, товарды текшертип, убара тартпай, алдын ала ырасталган документтин алкагында гана көздөгөн жайына өз учуруна жете алаарын билдиришүүдө. Алар чек ара бажы көзөмөл жайларында текшерүүлөр автоматташтырылган жабдуулар аркылуу ишке ашып, ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүнө оң баасын берүүдө. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.